Салам достор, мен бүгүн сиздерге Элеман СТО кантип ачылган, кантип курулган, сиздер да ошондой ишкананы кантип курасыздар, өзүңүздөр өз алдыңызча эч кимге жалдырабай, жалынбай эле кантип ачып алсаңар болот, ошонун баарын айтып берем. Каалоочулар ошол видеону көрүп, аягына чейин көрүп, үйрөнүп өзүңөр ачып алсаңыздар болот. Бар болсо ошондой форматта жасап бүтүрүп алсаңыздар болот. Ал эми жок, мен таптакыр СТО боюнча түшүнүгүм жок дегендер биздин командабызга келип кошулуп үйрөнүп алсаңыздар да болот. Демек, сөз башынан болсун, бул вообще идея кантип келген, СТО кантип ачылып калган, и ушулардын баарын кыскача айта кетейин. Анда баштадык. Негизи бул сетевой СТО деген биз Россиядан укканбыз. Россияда Fit сервис деген, Fit сервис азыр деле болуш керек. Ошондой сервис бар. Аябай популярный, жакшы сервистердин бири. Андан башка да толтура сервис компаниялар бар. Ошол сервисти көрүп, анын ичиндеги условияны көрүп, анын ичиндегиусталарга түзүлгөн шарттарды, аларга түзүлгөн условияларды көрүп, биз суктанып ушундай СТО ачабыз дегенбиз. Буга чейин дагы биз көп СТО ачып иштеп жүргөнбүз. Бирок СТОлорубуз сеть болуп иштечү эмес. Бардык эле обычно элдер кандай СТО иштесе ошондой эле иштечү. Сетевойго өткөрүп атканда биз Бишкекке жаңы көчүп келгенбиз. Ошол учурда СТО ачып, СТОнун аты деле жок болчу и иштеп баштадык. Иштеп баштаганда ошол эми иштеш үчүн ал жерге администратор керек, видеограф керек, бал керек, бул керек. И бардыгын аласың, зарплатасын бөлүштүргөндөн кийин жетпей калат. Минуска кирип кетесиң, арендаң чөтөгүн төлөп каласың. И ушундай проблемалар боло берди. И постоянно бир СТО менен убара болуш керек болуп калды да. Анан ошондо мунга бир эч кандай система жокпу деп отуруп, анан именно ошол башка сервистер система менен иштеп аткандар кандайдыр бир жол менен иштейт деп анан изилдеп баштап, эми ошондо баягы Fit сервис иштеп атабы, демек биз да иштесек болот деген чечимге келдик да, изилдеп баштадык. Эң алгачкы изилдеп баштаганда ошол 3 жыл мурда башталган. Компания ачыш керек деген болду биринчи. Компания ачыш керек, логотип табыш керек, логотип коюш керек, ат ойлоп табыш керек. Атты аябай издедим. Аяктан, бияктан, уна бизде Автодок деген менде YouTube'да теле берүү бар, көптөн бери бар. Андан кийин аны балдар Instagramга ачып алышты. Автодок деп коеюн дедим. Уна доктор деп коеюн дедим. Уна ордо деп коеюн дедим. Айтор өтө көп идея болду. Анан кийин уна үй деген бир идея болду. Ар түрдүү идея болду, бирок кандайдыр бир жери жакпайт да. Анан ат таппай койгондон анан ошол менеджерим бар болчу ошол мезгилде. Менеджерим өзүң атын коюп койчу, кийин өзгөртүп аласың деди. Ошону Элеман деп коюп койгонбуз. Логотипимди ошо бир редактор менен иштешип жүрчү элек, дагы деле иштешебиз. Ошо редакторум жасап берген. Логотипти Brembo деген бренд бар. Дүйнөдө эң мыкты тормозной система жасай турган компания. Ошол Brembo'нун логотипинен көчүргөнмүн. Brembo'до байкасаңыздар башындагы Б тамгасы именно ошол тормоз системага окшоп жасалган. Аябай сулуу, тоголок логонун ичине жайгаштырылган. Мен дагы ошо Элеман деген эле баш тамга Эсин ортосуна ключ коюп, и ошону окшоштуруп жасагам. Кызыл цвет более яркий, бул кызыл менен сары да, аябай рекламаларга көп колдонот. Ошон үчүн кызыл, ак цвет тандаганбыз. Ошентип менин атым ошентип коюлуп калды. Анан именно ошол лого менен атындагы шрифт менен жазылган Элеман деген жазуу биздин автоматтык түрдө брендке айланып калды да. Компания ачылганда ошол коюлду, и ошо менен дальше кетип калды. Анан ал точканы ачканда биринчи бизге электронный счет фактура керек болуп калды. То есть канча акча түштү, каяка кетти. Анан ошонун программанын кандай иштешин табып, кийин ошонун ручной версиясын жасап баштадык. Кагаз менен, ручка менен жазып, ошентип отуруп. Бирок ошол жерде бир проблема бар болчу. Эгер кандайдыр бир акча жоголсо, акча каяка кеткенин эч ким билбейт эле да. И ошол проблеманы кийин кантип чечтик? Ал проблеманы электронныйга өтүш үчүн биз ИП менен иштеп жүргөндө ошол компания ОСОго өткөрдүк. Общий ишканаларды бир компанияга жаздык. Логолор менен ушул жака өттү. Анан ошол жерде ОСОго электронный счет фактура, аппарат, пост терминал берет экен. И пост терминал менен биз через ГКМ электронный счет фактуранын ичине коюп, ошо менен анан налоговыйга прямой улап, андан кийин өзүбүзгө да прозрачный чыга турган кылып,
канча акча түшкөнүн көрүп туруп, анан кийин зарплатаны ошодон бөлүп баштадык. Бул акча кантип түшөт, кантип бөлүп беребиз, ошо проблемасы именно ушунда болуп чечилген. Канча акча төлөйбүз деген жерине мыкты күчтүү усталар 70%ке чейин алат. Жаңы чыккан уста 20% алат. Себеби жаңы чыккан уста көп убакытка чейин сенден сурап иш кылат. Дайыма ал көзөмөл менен иштеш керек. Сенин көп убактыңды алат, ошол себептен азыраак. Бирок канчалык жумуш жакшы кылган сайын 30, 40, 50, 60 деп отуруп, анда бат эле табышы күчөйт. Орточо усталарга ошол 50ден 70%ке чейин акча төлөнөт. Ал усталарга төлөнө турган акчанын баасы. Андан кийин ичиндеги тазалык, график, дагы ошонун ичиндеги тартиптер кантип түзүлөт десе, буну мен негизи эле динден алгам. Динден алгамын дагы. Динде эрте туруп машвара бар, намаздан кийин машвара, күнүмдүк план, тазалык, баардыгы жалган сүйлөбөш керек, алдабаш керек, бирөөнүн акысын жебеш керек. Аны баары шарияттан алганмын. Намаздын убактылары, мисалы, биз түшкү тамактануууда эле биз намаздын убактыларына тууралап койгонбуз. Жумуштун ачылышы, жабылыштары, дем алыш күндөрү баарын ошо шарияттан алып, ошого ылайыкташтырганбыз. Анда эч кандай секрет жок. Тазалоо, мисалы, тазалык маселесинде ар бир эстобузда, бир элеман эстодо балдардын үстүнөн караган бир бала болот. Биз аны управляющий деп коебуз. Менеджер деп айткандар бар, администратор деп айткандар бар. Биз управляющий деп коебуз. Ошол бала ар бир кардарды чалганын жооп берет, кардарды тосуп алат, көйгөйдү угат, ошол көйгөй чече турган устага тапшырат, бүткөндөн кийин кайра алат, кайра кардарга тапшырып берет. Канча акча болгон болсо ошол именно ГКМ аппарат аркылуу төлөтөт, чектерини атайын чек топтой турган телеграмдан группа ачып койгонбуз, ошол жака жиберет. Ошентип бир бала канча акча иштегенин ошол эсептейт, ишкананы ошол ачат, балдарды ошол уборка кылдырат. Уборка кандай болгонун тартып жөнөтөт, айтор ошол жоопкерчиликтүү бир адам болуп. Балдарды биз кантип ишке алабыз, кантип биз иштен кетиребиз? Караңыздар, кеч калган балдарга штраф бар, уборкага катышпаган балдарга штраф бар. Ошондой эле жумушка алганда биз экзамен алабыз, экзамен тапшыра алса жумушка алабыз, тапшыра албаса кайрадан бизде практика кылып, кайрадан жумуш тапшырып, ошентип ишке өтөт. 5 жолу косяк кылган баланы биз жумуштан айдайбыз. Анан өзүбүздүн требованияларыбыз бар, мисалы, клиенттин машинасынын ичине баягындай себепсиз отурба, буюмун чечпе, себепсиз кармаба, жасала турган жерди жаса, машинаны принимать этип атканда видеого тартып ал, камерага көрүнө турган жерде иште, ичинен бир нерсе жоголуп калышы мүмкүн. 1 саат дедиң, 1 саатта бүтүрө албасаң штраф и так далее. Ушундай требованиялар бар. Ошол требованияларды уста кирип атканда жакшылап ошо менен сүйлөшүп алабыз. Ал эмне болуп айдалып кетет, баардыгын ушундай сүйлөшөбүз. Айдалып кеткен бала деле болгону акча төлөбөй баштайбыз. Кайра өзүнүн айыптарын жуугандан кийин кайра акча төлөп баштайбыз. Айдап кууп ишканадан жөнөтүрбөйбүз. И ушундай тартип менен иштейбиз. Күндө эртең менен как положено уборка, жумасына капитальный, генеральный уборка. Машиналар түндө машина калбаш керек. Абсолютно эртең менен алынган машина кечке чейин автоматтык түрдө бүтүп кетиш керек. Карызга жумуш жасалбайт. Карыздардан дагы карызга жасап бербейбиз. И запчасть дагы карызга албайбыз. Запчасти хозяин өзү алат. Алганда деген, то есть хозяиндан сурап, ушундай запчастьканы ала берейинби деп, ушундай өз ара ич ара тартиптерибиз бар. Ошонун негизинде иштейбиз. Көп адам система дегенде кандайдыр бир компьютерде программаларды айтат. Именно акча маселесинде ОСО, ГКМ аппарат менен иштейбиз. Акча ошондой прозрачный болот. Мага дагы, балдарга дагы. Налог, внутренний налоговый бухгалтерия экиге бөлүнөт. Внутренний бухгалтерия, анан сырткы бухгалтерия. Сырткы бухгалтерия налог тарайт, ички бухгалтерия зарплата чыгарат. Ошол эки бухгалтерибизден бар. Бир бухгалтерибиз бул сырткы бухгалтерди карайт. Бухгалтерия боюнча отдельно видео тарткан, биз анга зарплата төлөп беребиз, биздин налогдорду жаап. Ал эми ички бухгалтерия бул бизди балдар канча акча тапты, канчасы балдардын акчасы, канчасы эстонун акчасы, эстонун акчасынан канча налогко кетти, соцфондко кетти, подоходный налог, аренда, свет, суу, мусор и так далее. Баардыгын расходторун чыгарат. Отдел продаж эсли иштесе аныкы, управляющийдикин, анан кийин эң акырында таза прибыль чыгат. Ошолордун баарын внутренний бухгалтерия аткарат. Ал боюнча именно бухгалтерия сабакта түшүндүрүп берем. Ошентип иштейт. Юридикалык жактарын именно сен эстоңо ОСО ачсаң, ИП ачсаң, анда биз юристтерди акчага жалдайбыз.
Көбүнчө юридикалык документтарды осону орточо $100 $150 чейин бүтүрүп беришет. Полный доверенность бересиң, бүтүрүп под ключ кылып беришет. И дальше өзүң кете бересиң. Дальше кеткенде. Анан юристте проблема жок, бухгалтерияда сырткыда деле проблема жок. Азыр интернетте толтура реклама бар, рекламалар менен кирсеңер, иштешип кете бересиңер. Бирок опыт аябай жакшы болуш керек, себеби сырткы бухгалтерияда проблема болуп, кичине кечирээк жабып кала турган болсо, онлайн азыр штраф түшөт. Тарс дегенде эле 7000 штраф тарс деп түшөт. Ишканаң бирөө 2-3 5-6 штраф болсо мисалы, 1 күн кеч калып калды деп коелук. Сразу 7000ден 5 канаңа паланча штраф түшүп калат да. Ошон үчүн өзүнүн ишини жоопкерчилик менен аткарган бухгалтер менен иштеш керек. Внутренний бухгалтерияларды аны желательно өзүңүз даярдаганыңыз жакшы. Эмне үчүн дегенде, внутренний бухгалтерия бул өтө татаал болот. Ар ишкананын өзүнө жараша бухгалтериясы болот. Мен ошол бухгалтер сабакта ушуну эсептегендерине чейин үйрөтүп берем. Бухгалтерди, ички бухгалтерди өзүңөрдөн чыгарганыңар эң жакшы болот. Эми мына ишкана ушул бухгалтер, наркы, берки баары чечилди. Бирок сен СТО ачтың, СТО пустой да. Рабочийни каяктан табасың деген суроо. Башында балдардын акчасын көп адам иш жүрүшүп кеткенге чейин азыраак акчага иштеп турасыңбы деп уговорить эте берет да. Көп усталар башында аз акчага иштегиси келбейт. СТО иштеп кетиш үчүн орточо 3 ай убакыт керек. Эгер сиз СТОну жаңы ачкан болсоңуз, 50% скидка деп реклама кетириңиз дагы. 50% төлөгөн акчаны устага берип, бирок сиз акча албай 1 ай, 2 ай, 3 айга чейин иштешиңиз керек. Мисалы биздин Манастагы точкабыз 1 ай бою акцияда турду. Түшкөн акчалар өтө аз болуп атты. Экинчи, үчүнчү айлардан таргет менен иштесеңиз жакшыраак болот. Таргет дегенде азыр эми Инстаграмда түшүнгөн түшүнбөгөндөр бар. Таргет деген бул акча төлөнө турган, акча төлөп рейкке чыгара турган реклама Инстаграм аркылуу. Буну сиз түшүнбөйсүз. Мисалы таргет түшүнбөйсүз же таргетке жарай турган видео тарта албайсыз. Анда сиз мындай кыласыз. Таргет менен иштеген балдар бар. Ошолорго видео тарттырасыз. Орточо 3000ден 5000 сомго чейин видеонун сапатына жараша. Команда кандай иштейт ошого байланыштуу. Андан кийин таргетти SMMге бересиз, ал платный кетирип берет. Бир кетирип бериши 1,5 миң орточо алышат. Башында SMM менен именно таргетолог ошол видеографты сиз зарплата алсаңыз, сиз актабайт. Башында ошо бир видео тарттырып эле ошону таргетке кетирип, 1 айга күнүнө $10 кетирип койсоңуз, 30 күндө $300 кетет. $300 көп угулушу мүмкүн реклама үчүн, бирок бул норма. Биз адатта бир ишканага 50 миң таргетке кетиребиз, минимум кетиребиз. Демек, сизге дагы бул жакшы эле эффект берет. Башында ошого кетирип коесуз, ошол жактан таргеттен келген жумуштар менен таргетти дагы актай, сиздин иштеп аткан эмгегиңиз дагы чыгып турат. Кийин сиздин Инстаграмыңыз ачып, логотипти коюп, атын коюп, видео тартып баштаганыңызда, ал убакыт өткөн сайын ошо Инстаграм өзүнүн аудиториясын чогултуп баштайт да. Определенный аудитория чогулуп калгандан кийин сизге уже таргет керек эмес. Уже сарафан иштеп баштайт. Бирок ал жок эле дегенде жарым жыл же 1 жылга чейин убакыт кетет. Ошол себептен башында ошо платный эле таргет менен иштеп баштайсыз. Реклама тартканда көбү бир эле детальга тартып алат. Стартерге, генераторго. Ошол эстоңузда эмне жумуш жасай алсаңыз, ошонун баардыгына бир кетириш керек. То есть мындай ишканабыз, мындай жумуштарды жасайбыз. Убактысы 30 секундтан 40 секундга чейин болуш керек. Реклама маселеси ошондой. Ал эми компания ачканыңарда именно надпись боюнча, сыртында жазылган ат боюнча кыргызча болуш керек. Архитектурага барып, уруксат алыш керек. Размерлерин точно коюш керек. Логотиптердин кечинде кандай цветте жанат, ошонун баардыгын тактап, бухгалтерде архитектурадан уруксат алып, анан кийин койбосоңор, аны келип штраф салып, баары бир алдыргызат. Дагы бир көйгөй бул устакана ачканда устаны каяктан табабыз? Устаны негизи биз өзүбүз окутуп чыгарабыз. Анан кийин мындай, устаканаңыз жаңы курулганда, ичинде душу, дааратканасы, ошол уста отуруп иче турган, кофе, чай иче турган жерлери аябай удобный болсо, графиктер жакшы болсо, усталарга проценти көбүрөөк болсо, Лалафого же болсо дагы бир Инстаграм аркылуу таргетке 10 күнгө видео кетирип койсоңуз, ошол условиялар айтып, мындай условия кылып беребиз. Келиңиздер, мындай кесипте усталар керек десеңиз, ошончо уста келет. Ошол усталарды эле келгенде өзүнүн жумушу боюнча 5 нерсени тапшыр,
экзамен катары тапшыра алсаң ишке алам десеңер баардыгы эле 5 жумушту тапшырат, анан ишке аласыздар. Башында процент 50-50дөн башталат, 60-70 болуп кете берет. Албетте бул 50дөн аз болсо, бизге аз болсо иштеп актабай калат деген адамдар бар. Мисалы хозяин эсто 50% алса, тиги 50% алса норма деп ойлойт да көбү. Мастер 70, хозяин 30 алса, уже актабай баратат деп айтат. Негизи по факту ошондой. Бирок сиз рекламаңызды жакшы кылып, көбүрөөк машина алып келип берсеңиз, анда количество, машинанын количествосу көбүрөөк акча алып келет дагы. Ошол сиз 50% менен иштегендей эле акча иштейсиз. Ustalarınız көбүрөөк акча иштеген үчүн сиз менен дальше иштегенге интерес болот. Мына ошол жагына фокус коюш керек. Ошондо устадагы табыш проблема болбойт. Мына ушул форматта өзүңөрдүн эстоңорду баштагыла. Өзүңөрдүн эстоңорду баштап, тартып, ачып, иштетип баштасаңар, ошондо иштеп баштайт. Эгерде документтен проблема болуп, бухгалтериясынан, юридикалык жагынан, же болбосо реклама жаатынан кыйналсаңар, мына ошол видеонун астына ошол сизди кыйнап аткан проблеманы жазып чыксаңыздар, биз сизге ошого ылайыктуу видео тартып беребиз. Эгерде өзүңүз ушул видеого карап өзүңүздүн ишканаңызды ача алсаңыз, албетте бул жакшы, сиз үчүн ийгилик каалайбыз. Эгерде окшошпой аткан болсо, анда биздин командага, тактап айтканда Элеман Эстого келип, биз менен иштеп, опыт ашырып, андан кийин өзүңүздүн ишканаңызды ачсаңыз болот. Элеман Эсто азыркы учурда баардыкусталарды ошол командага чакырабыз. Эгерде сизде желание болсо, келиңиздер, астына номер калтырабыз, байланышып, толук маалымат алып, биздин условиялар кандай, сизге кандай шарт түзүп беребиз, эмнелерди окутабыз, үйрөтөбүз, и ошонун баарын досконально айтып беребиз. Өтө мындай жаш усталарга жакшы мүмкүнчүлүк, ошол себептен пайдаланып калыңыздар. Баардыгыңыздарды күтөбүз. Элеман Эсто иштешкене ар дайым даяр. Жана кандай биз кылып аткан иште вопрос болсо, кыжаалат болбой эле суроо бере бергиле, биз дайыма жооп берип турабыз. Баардык комментарийлерди окуп атабыз. Видеонун аягына чейин көргөнүңөргө рахмат. Бул видеону авто сервис бизнеске кызыккандарга жөнөтүп коебуз. Ассаламу алейкум.